Число зараженных коронавирусом в Италии намного больше официальных данных, утверждает жительница По Ламбард. последним данным, в России 253 заболевших, из них только 11 случаев заражения произошли внутри страны, сообщили в Роспотребнадзоре. Жесткий карантин действует в Италии уже 2 недели, закрыто практически все. Коронавирус менен ооругандардын саны күндөн күнгө көбөйдү. Ошондуктан азыртан баштап ойлонуп башташыбыз керек. Коронавирустан кантип сактанса болот деп. Ошондой эле хостторго барып, өзүбүзгө керектүү материалды тандап алабыз. Жана азыркы аптекаларда маска жок болгондуктан өз колубуз менен маска жасайбыз. Хосттордон маскага окшогон бир материалды тандап алып, жана ошол материалды тандап алгандан кийин аны жаябыз. Жайгандан кийин биринчи материал эмес, экинчи материал жагынан айрыйбыз. Жана ошол материалды эле экиге бүктөп, гармошка сыяктуу кылып бүктөп баштайбыз. Аны болсо гармошка кылып бүктөп бүткөндөн кийин түзөп, жакшылап түзөп коюшубуз керек. Жана уч жактарына кулакка илгенге бир резинканы ушинтип бүктөп салып коебуз. Жана экинчи резинка менен байлап коебуз. Жана эки бетин тең ушинтип резинка менен байлап бүткөндөн кийин бул маска даяр. Бул масканы 1 минутта эле даярдап койсо болот, жана өзүбүздү коронавирустан сактайлы. Oh my!